Сиз айтыңызчы, ушуга мамлекеттик символика, герб, желек, ушуларды туура эмес, стандартка ылайык эмес кылып жасап саткандарга канча штраф кылып атасыз? Кыска эле айтып койсоңуз. 3000ден 13000ге чейин. 13 000 сомго чейин. Ким 3 000 сом төлөйт, ким 13 000 сом төлөйт? Физические лица 3000 сом, юридический 13 000 сом. 13 000 сом төлөйт. Мен билгенден биздин Кыргызстандын желектеринин 90% Кытайдан басылып келинет да. Туура. Анан ошол биздин эгемендүүлүктү алгандын эң биринчи кезекте ар бир мамлекеттин өзүнүн желеги, ошол желекте биздин аябай мындай суктанган түндүгүбүз басылат, бирок ошо түндүктү дагы тетрисинен басып келген учурлар көп кездешип атат. Бул мыйзам мындай колдоого татыктуу, негизи тартип болуш керек, стандартка ылайык болуш керек. Ошол стандартты гербтин, желектин, стандарттын ким белгилейт? Так, даны. Бир определенный бир Бул болсо закон менен белгиленген. Антимонопольный комитетте управление метеорология бар, ошол көзөмөлдөйт. Антимонопольный комитет көзөмөлдөйт. Түшүндүм. Андан кийинкиси ушул герб, желекти жеке менчиктин түрүнө, же мамлекеттик, же менчик кайсы ишканалар илгенге же болбосо өздөрүнө жанагы колдонгонго уруксат берилет? Ким жооп берет? Чектөө жок. Чектөө жок, Эмер сиз экономика министринин орун басарысыз да. Бул кичине темадан сырткарыраак, как раз антимонополия отуруптур. Эмне үчүн көчөдө un кымбаттап кетип атат, аябай. Нан кымбаттап кетиптир. Бүгүн 35 сом, 40 сомго чыгып кетиптир. 1000 сомго кымбаттап кетиптир. Эмне карабайсыңар? Өтө мына гербтен да, флагтан дагы зарыл un маселеси, нан маселеси болуп атат көчөдө. Эмне үчүн ошол маселелерди кичине бир чара көрүп, как раз мына экономика министринин орун басары экен. Сиз антимонополия, базарларга чыгып, ундарды кымбаттаткандар менен иштебейсиңерби? Эмне үчүн Өзбекстанга чыгып кетип атат ундар? Бүт складтар бошоп калып атат. Мына көчөдө нан кымбаттап атат. Кадимкидей. Бул деген сөз 35-30%ке un кымбаттап кетип атат. Ошол жумуштар менен да заниматься этсеңер катуураак. Эми бул герб, желек, символика, мамлекеттин символикалар бул тоже зарыл. Муну колдоп беребиз, маселе жок. Бирок жанагы Дастанбек Артисбековичтин дагы айткан сөздөрүндө чындык бар. Жанагы ушуну шылтоо кылып, жана ишкерлерге кысым болбош керек. Ошол жерден же болбосо таможнядан флагтар келип атканда сырттан, Кытайдан. Ошол сиздердин биздин стандартка туура келеби, келбейби? Ошол жерден текшерип, жанагы сатуучунун колуна жеткирбестен ошо таможнядан уже чечиш керек анычы. Контрол кылыш керек. Эмне деп едиңиз? Бул биринчи концепциясын колдоп берсеңиздер, экинчи сенияда ошол антимонопольный комитет менен, бажы комитети менен, налоговый менен кошо иштеп ушул чараларды ишке ашыралы. Макул, мунуңузду колдоп берелик. Бул эми биздин баардыгыбыз эле патриотпуз. Бизге эгемендүүлүктүн келгенине 32 жыл болсо, аябай бир оңой келгендей сезилет көпчүлүгүнө, бирок бул өтө татаал, оор нерсе. Дүйнөдө канчалаган элдер ушул герби жок, мамлекеттик желеги жок, элдер кыйналып жүргөндөр толтура бул практикада, дүйнөлүк практикада. Бирок сиз менин экинчи суроомо жооп бере элексиз. Эмне үчүн нан кымбаттап атат? Эмне үчүн un кымбаттап атат? Жооп бере элечи экөөң. Урматтуу депутаттар, маалымат иретинде айтып кетейин. Өткөн бейшемби күндөн баштап унга болгон биринчи сорт импорттук унга, негизинен бул казактын унуна баа өсүп баштады. Туура. Себеби эмнеде? Себеби бүгүнкү күндө Казакстандан келген ундун көлөмү кескин түрдө кызгарды. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошол жердеги саткан ишкерлер кыргыз тарабына азыркы учурда жөнөтпөй жатышат. Бул боюнча тиешелүү чаралар колдонулуп атат. Кече күнү биз экономика министри менен иштедик жана өкмөткө тиешелүү сунуштарды бердик. Урматтуу Айбек Абасканович, биз Кыргызстан мамлекети агрардык мамлекет. Эмне үчүн айыл чарба министри менен чогуу, министр экономика өзүбүздү Казакстандан независимый кылып, нан менен обеспечить эте албай атабыз? Жооп берилечи. Эмне үчүн? Жер жетишпей атабы, же солярка жокпу, же будай урук жок болуп атабы?
Эми бул тармакта мен эксперт эмес экенмин. Эми ал будайдын менин билишимче биздин будайды көбүнчө унга көп колдонбойт. А унга колдоно турган будай эсептесем эмне болот? Эми ал биздин мен жооп бере албайт экенмин. Сиз мониторинг кылышыңыз керек. Антимонополия болгондон кийин бааларга бүт баарына сиз алдын ала Айыл чарба министерствосуна ошол мониторинг кылган результатты беришиңер керек. Эмки жылы монтип могул мамлекеттен бул азык дан боюнча зависимый болуп калышыбыз мүмкүн. Моундай уруктукта көбүрөөк эгиңиздер деп сунушуңарды беришиңер керек. Министр экономика. Бул маселе уруксат берсеңиз жооп берсеңиз. Жооп бериңиз. Бул маселе Минсельхоздун Арсланбек Касымович. Бирок мен Арсланбек Касымович, бул жерде өчүрүп коюңуз телефонуңузду. мен жооп берип коеюн. Казыр болсо билесиз да, казыр дүйнөлүк экономика курулуп атпай, ошондуктан казыр бир мамлекет экинчи мамлекетке көзөмөлдүү. Анткени Кыргызстандын жерлеринде эгин өстүргөнчө помидор, бадыраң өстүргөн более кирешелүү болот да. Казакстандан биз болсо ошол 1 гектар жерде мисалы бадыраң өстүрүп же помидор өстүрүп 1 миллион 2 миллион киреше тапсак, Казакстанда миллиондогон жерлери бар. Аларда эгин Сиз аты жөнүңүз ким? Макешов Чыңгыз. Магеш, будай канча убакыт тапышат? Эгерде болсо күзгү же жазгы сепсек. Күзгү будай. Күзгү будайды где-то март 4-5 айда. Биздин Сары Өзөн чүй 1 гектардан канча центнерден будай берип жүргөн? Алдыңкылары чүйдө болсо эң алдыңкылары 40 центнерден алат, негизинен бир 10-15-ин тегерегинде болот да. Алдыңкысы 40 центнерге чейин жеткирип жүрүшкөн. Бирок болсо ортомчо бир 20-25 андан ашуу. Бизде ошол нанга ылайык будай уруктап келип, жанагы дыйкандарга таратып, ушул өзүбүздү нан менен камсыз кыла турган бир чоң программа иштеп чыгышыңар керек. Акыркы мүмкүн 30 жылдабы, 20 жылдабы ошол маселе аябай жанакындай сырттан анча-мынча уундарга НДСтерден бошоттук. Туурабы? Жана сырттан алып келгендер НДС төлөбөйбү? Төлөнбөйт, туурабы? Максималдуу жеңилдеткен сайын нан кымбаттап атат, ун кымбаттап атат. Давайте иштегиле да. Айыл чарба министерство тиешелүү жетекчилер менен өкмөткө өзүңөрдү айткыла, эң биринчи кезекте нан. Азыр бир нанын 35 сомдон турат. Ошону эсептеп чык. Эми ошол средний госслужащий эле айтайын, как раз өзүңөр келип калсаңар, Министерство экономика менен антимонополия. 40 000 сом, 35 000 сом айлык алышат, средним. 30-35 000 сом. 35 000 сом айлыктын, мен сизге айтып коеюн. 35 сомдон күнүнө нан алган болсо, 30 күндө уже күнүнө бир нан эмес, күнүнө жок дегенде 3 нан жейт. 4 нан жейт. Эгер 5 баласы болгон болсо, жана суу май алат, кант алат, макарон алат, күрүч алат. Жана минимальный жана корзинка канча бизде азыр? Минимальный канча? 6300. 6300 сомго бир айды жашаса болот деген бүтүм да бул, туурабы? 6300 сомго эмне келет, айтыңызчы. Урматтуу экономика министри, как раз силер ушуларды. 6500кө 300 сом экен. Май, сүт ун бир мешок ун канча сом азыр биринчи сорт? Айтыңызчы, азыркы күндө, бүгүнкү күндө. Биздин жергиликтүү 1300-төн 1500-гэ чейин, импортный 2300-төн 2700-гэ чейин. Туура эмес айтып турсуз. Базарга барсаңыз 3400 сомдон 3600 сомго чыгып кетти. Могу 6300 сом акчаңа 3500 сомдон бир мешогун алат. Калганына каягына жеткирет 2300 сомду. Бала бакчасына ито китепти сатып бер деп атыптыр. Тетрадты сатып бер деп атыптыр. Коммунальный услугасы бар, газга төлөйт, мусорго төлөйт, светке төлөйт. Мында карагыла да, урматтуу досторум. Кичине бир эки жакты карап, элдин жашоо шартына базарды аралагыла бар, бош базарды арала, дыйкан базарды арала. Эмне үчүн кээ бир жанагы өндүрүлгөн продукциялар сайларга, мусорго төгүлүп кетип атат. Экспорттун жоктугунун айынан, туурабы? Дыйкандар күйүп кетип атат. Барып карагыла да. Могул жерде герб менен флаг бул дагы зарыл. Бирок мындан зарыл дагы элдин курсагы. Ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Рахмат.